Баткенде талкаланган объектлерди кайрадан куруу иштери жай жүрүп жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусуна болгон жумушчу сапарынын жүрүшүндө билдирди. Ага тиешелүү адамдардын жоопкерчилиги каралаарын айтты. Анда Жапаров Баткен облусунун Капчыгай, Самаркандек жана Достук айылдарына барган. Талкаланган турак жай имараттарынын жана социалдык объектлердин курулушу менен жеринен таанышып, калыбына келтирүү иштерин тездетүү тапшырмасын берди. Keçeten beri Leylek'te derdik sizin köpçülükleriniz menен kıdırıp çıktık. Kuruluş işleri kanday жүрүп жатканын gördük. Kuruluş işlerinin жүрүшү abdan jayda. Мындай болбойт, урматтуу жетекчилер. Муну эмки отурумда уже персоналдык ар биринин жоопкерчилигин карайбыз. Калыбына келтирүү иштери менен бирге өнүктүрүү иштерин да бирге алып кетүү зарыл эле. Өткөн жыл башталган Баткен облусунун 2035 жылга чейин өнүктүрүү программасын ишке ашыруунун негизги күтүлгөн жыйынтыктарын жана ишке ашыруу боюнча жол картасынын иштерин улантууну эстен такыр чыгарбашыбыз керек. Баткен облусуна бөлүү пландалган 6-8 миллиард сомдун 4,1 миллиард сомго жакыны ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын тиешелүү эсептерине которулган. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн атайын эсебине 330,75 миллион сом кайрымдуулук жардам катары түшүп, анын 138,4 миллион сому чек ара чатагынан жабыркаган жарандарга компенсация катары берилген. Аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн мамлекеттик программасын ишке ашырууга 250 миллион сом бөлүнгөн. Баткенди калыбына келтирүү иштеринин каржылоодо бир дагы кечиктирүүлөр жана акча жок деп биз шылтоо катары айткан жерибиз жок. Болгон республикадагы мүмкүнчүлүктөрдү государственный бюджеттеги резервибиздин баарын тең ушу Баткен облусуна жапа чеккендерге жана социалдык инфраструктуранын баарын ордуна кетиргенге жумшап атабыз. 300 миллион сом болсо автоунаа жолдорун жана көпүрөлөргө реконструкциялоого жумшалды. Мен өткөндө эле айттым элем, адам баласынын колунан келген проблеманын баарын чечсе болот. Каражаттар бөлүнүп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кадамжай районунун Марказ айылындагы орто мектептин абалы менен таанышкан. Анда мектептердин жетишсиздигинен улам балдар 3 нөөмөт менен билим алууда. Министрлер кабинетинин башчысы айылда келерки жылы дагы бир мектеп курула тургандыгын билдирди. Эми Баткен облусунун чек арага жакын жайгашкан конуштарда жашаган балалуу үй-бүлөлөргө мамлекеттик жөлөк пулдарды берүүнүн тартиби жеңилдейт. Мында сырткары студенттер үчүн жеңилдиктер иштелип чыгат. Чек арага чеп болуп жашаган элге ыңгайлуу жашоо үчүн зарыл шарттарды түзүү маанилүү болуп турат. Баткен областына өзгөчө статус, өзгөчө көңүл буруу боюнча бул маселелер ар дайым айтылып келет. Коомчулук тарабынан, даже парламентте ушундай маселелер козголгон учур бар. Бирок менимче бул тиешелүү деңгээлде аткарылбай келатат да. Ага сөзсүз түрдө биздин ошол мыйзамдык базалар, анан өзүбүздүн экономикалык акыбалыбыз, каражаттын жетишсиздиги дагы буга себеп болуп келет. Бирок мезгил жетти. Башка маселени кое туруп, башка региондордогу айрым бир маселелерди, айрым бир долбоорлорду керек болсо убактысынча токтото туруп, биринчи кезекте ошо Баткен областына болгон мүмкүнчүлүктү жумшаш керек. Өкмөттүн маалыматына караганда Аксай айылында 275 орундуу мектеп, Капчыгай айылында 100 орундуу мектеп, Достук айылында 100 орундуу жалпы билим берүү мекемеси, фельдшердик акушердик пункт, 30 орундуу бала бакча курулат. Социалдык объектлер Арис долбоорунун алкагында курулат. Эске салсак, Тажикстандын сентябрь айындагы 3 күнгө созулган агрессиясынан 63 жаран курман болуп, 198 киши жабыркаган. 140 миңге жакын кыргызстандык чек арага жакын калктуу конуштардан эвакуацияланган. Алмагүл Эркебай кызы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ.